Мына быйыл Кудай буйруса, жана биздин Кыргыз мамлекетинин эң биринчи туңгуч премьер-министри Насырдин Исановдун 80 жылдыгы болот да. Ушуну мен ошол Ноокат номер 5 шайлоо округунан шайланган депутат катары президенттин өкүлүнө сизге дагы бир эскертип айтсам, ушуну 80 жылдыгын мамлекеттик деңгээлде кылып, ошол өзүнүн туулуп өскөн Ноокат районунун Көкбел айылында өткөрсөк, ушуну урматтуу президентибизге дагы bir kat жүзүндө да жөнөттүм. Ушуну сиз дагы бир ошол жакта президент аппаратына айтып, анан ушул кишиге мен өткөндө дагы былтыркы бир сессияда айтканмын. Көп кишилерге Кудайга шүгүр баягы мамлекетке сиңген эмгектери үчүн батырдык наамдары берилип атат. Ушул киши дагы өзүнүн өмүрүн кумтөргө байлап берген. Биринчтейн деген бир аферисттердин колунан жана Камеко, Сиабико деген фирмалардын өкүлдөрү менен чогуу жүргөндө баягы автокырсыкта каза болду деп айтылган, бирок ал бүдөмүк боюнча толук ачылбай калган болуш керек. Ушул кишиге бир баатыр наамын берүү менен, кыргыз эл баатыр наамын берүү менен ошонун 80 жылдык мааракесин бир мамлекеттик деңгээлде өткөрсөк, ушуну мен депутат катары сунуштап коет элем. Рахмат.